биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму бүгүн Жалал Абад шаарындагы ушул Ак Бермет үй түбүндөгү балдар үйүнө келдик. Ушул эжекелерибизден балдарыбызга ушул жерде 8 бала тарбияланат экен. Бөбөктөрүбүздөн кандай муктаждыгыңыздар бар деп сурап келгенибизде ушул ысыктын күнүндө кыйналып атабыз, ушул бассейн алып берсеңиздер жакшы болот эле дегенден балдардын ушул тилегин орундатып, кичине болсо дагы жүзүндө күлкү пайда кылууга аракет кылдык. Ушул Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму жакшы адамдан 10 рубль аттуу кайрымдуулук акциясын баштаган Курбан айт байрамына карата. Ошол кайрымдуулук акциябыздан топтолгон акча каражатын бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж болгон бир туугандарыбызга ушул балдар үйлөрүнө ушул сиздердин аманатыңыздарды жеткизип келдик. Урматтуу мээримдүү бир туугандар, баарыңыздарга Аллахтын ыраазычылыгы болсун. Мына сиздер берген аманатты өз дарегине жеткизип, келип ыраазычылык алып отурабыз. Баарыңыздарга биз чоң ыраазычылыктарды билгизебиз. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар, дайым ушундай жакшылык иште жарышкан инсандардан болуп жүрө бериңиздер. Жакындарыңыздын, уул кыздардын жана ата энеңиздердин алдына аман эсен кайтышыңыздарга тилектешпиз. Чоң рахмат. Тынччылык болсун, аманчылык болсун, ден соолуктары дайыма чың болсун. Алланын жолуна ушундай кайрымдуулук кылып санап, ошо кылган ихсандарыңар Кудайым кабыл кылсын. Тапкандарыңарга береке берсин. Ушу балдардын дайыма күлкүсү, Кудайым оозунан күлкүсү кетпей, дайыма тынччылыкта, аманчылыкта, жакшылык күндөрдө жадырап жайнап жүрө берсин, өмүрлөрү узун болсун. Мындай жерлер аз болсун. Дүйнөбүз тынччылык болсун, оозубуз багыс болсун. Силерге да рахмат, көңүл бөлүп келгениңиздерге. Ошо кайда болсуңар, аман болуңар.